Эжем айтпай жоголуп кетпей мен үчүн чемишке чакканда да жеңил эле. Мен кечиксем эле тукан эжемдин жүрөгү зырпылдап, сарсанаа болуп тикендин үстүндө олтургансып жүрөгү түшүп, айласы курганда акырын үйдөн чыгып мени издеп жөнөп, эмне болсо да энемдин аманаты аман болгойлу деп көрүнгөн тааныш балдардын үйүнө кирип, жолдо баратып ичинен сызылып ыйлап жүргөнү менен ишим эмне? Жолумду тоскон кишим жок, төрт тарабым кыбыла, жыргал. Ошентип издеп келатып жолугуп калган кезинде эмне истейсиң? Жоголуп кеткенде мен эмне мал белем? Бүгүн барбасам бир күн барам да деп опулдап, кайра эжемди коркуткан айбандыгымды эстейм. Жүрүп эле жин тийген эмеде айтпай дебей Астапанын ГАЗ 52 машинесине түшүп алып, Ырбачыга кетип калганымчы. Астапа айылдагы мыкты шопурлардын бири, кептик эмелине келтире сүйлөгөн тапан тең тушум. Үй жайы, энеси, аялы бар. Бир карыш жерде туруп келип үйгө барбай Астапаныкына түнөп калчу элем. 2 күндөн кийин үрпөйүп, мени көрөөрү менен жаңы эле жаноосуна келген тукан эжемдин алдында турчумун, актанып. Эмне текей оттоп жүрүппүнбү? Зато өмүрү бир да бир өңөрө көрбөгөн Ырбачыны көрүп келдим го деп. Эми бүгүн балдарым сабагынан же ишинен кечигип калган күндөрү тындырбай телефон чалып, телефон өчүп турса жанымды коерго жер таппай кетеримди ойлоп, ошондогу эжем менен бүгүн көзүмдү салыштырып, аргасыз башымды чайкайм. Ата-энеси бар балдардын ушинтип үйүнө дайынын айтпай 2-3 күн жоголуп кеткенин элестетип көргүлөчү. Кандай ата болсо да каңгып кеткен баласын кара жерге казык кылып, кагып жиберет эле го. Көрсө тукан эжем мен мектепти бүткөнчө, бүткөндөн кийин армияга барып келип, кайрадан көчө таптап, бирде ПМКда, совхозто, заводто, эмсодо, райгезитте иштеп, күлүмдөдө болбой жүрүп 25 жашка чыккандараң окууга кетип, биротоло жоголгонума чейин ою оңго, санасы санга бөлүнүп, бычактын мизи менен баскан экен. Дүрдана Мамбет Жуманын апасынын сиңдиси, тая эжеси болчу. Мамбет Жума экөөбүз ичип алганда ал апасынан коркуп үйүнө барбай, экөөбүз эжеси Дүрдананыкына келип жатып алчубуз. Дүрдан эже ичмектен жинди болуп, доңуз кооп кетсең да урушпаган, сонун киши эле. Биз ичкенде ушундай урушпаган, тынч, сонун үйлөрдү издечүбүз. Анткени менен мен 10-ду бүткөнгө чейин ичпеген, тартпаган, мандалинди безилдете ичерткен, бир аз чымыны бар, айылдагы луу кичүүлөрдүн баарына жагымдуу бала элем. Музыкант Наматбек агайыбыз бизди ырга, күүгө үйрөттү. Ыр күү биздеги балалык ыйык сезимдерди ойготту. Биздин жакшы ой тилектерибиздин башаты мектептеги кружоктордон башталган. Каалаган кружокторубузга катышып, ырчыгыс Турсун бүгүнү коштоп сахнага чыксам дегенде, ак эткенден так этип жүрүп, кыл баскан манжаларым бир сыйра сыйрылып түшүп, колум жооруп, карматпай калганына карабай мандалин үйрөнгөм. Мандалинди ой боюна койбой тим эле безилдетип, жакшы чертчүмүн. Жусуп, Кеңешалы, Дакен, Астапа, Какен, Жумакадыр, Асыкбек болуп баарыбыз мандалин үйрөнүп Такай мектептин концертине чыгып жүрдүк. Айылыбыздын клубунда өткөн бир майрамда тракторчу кызга деген ырды Турсунбү ырдап, мен мандалин чертип берген бактылуу күнүмдү азырда сагынам. Гүр кошуп жаздын көркүнө, көйкөлөт гүлдөр желпине, көк бучат жаштык кыядын, ынагын көгүлдүн күсү чертиде. Кеңешалы экөөбүз оппок шош пальто кийип алып Мустак клубда Аксубай Атабаевдин тоолор деген ырын ырдаганбыз. Эл бизге аябай кол чапкан. Ар тараптан куюлуп күйлөр актı, ырмар актı. Ашкамын теминип чабдыратты. Сени сүйкмелесиң бажырайып, бажырайып. Чапкан атка жеткибей бара жатты. Бизден 5-6 үй жогору багаар көрөөрү жок жалгыз кемпир жашачу. Совхоз отун суу тамак ашынан бери камдап берчү. Мен Тимур командасын баштап барып, балдар кыздар жума сайын ошол
апалененин отунун жарып, суусун ташып берип келчүбүз. Суун бар айланайындар, сууну жөнүнө койгула дегенне болбой. Жок, биз Тимур командасы сизге өзүбүздүн суубузду ташып келебиз деп, апалененин чакадагы суусун төгүп жиберип, сайга барып суу алып келип, жума сайын келип күлүн чыгарып, отун жагып, отунун жарып берип турганыбыз эсимде. Анда Кыргызда азыркыдай карылар үйү жок болчу. Мектепте тапкычтар клубу деген ачылып, биринчи жолу айылда шопур болуп иштеген Табис аке ошол клубка 3 рубль таап алып тапшырганы айылга дүңдей түштү. Балдар Табисти көрсөк деп диктешти. Ошондон бир жумадан кийин ар бирибиз Табистей бололу деген баш тема сүрөтү менен мектептин дубал кесине чыкты. Мунун таасири аябай катуу болду. Тапкычтар клубуна мен да бирдеме таап алсам экен, мен да макталып дубал кесипке чыксам экен деп тилеп, мектепке баратып деле, келатып деле акча таап калбайын деп жолдун четин карап басып калганым, анан эчтеке таба албаганыма, тапкычтар клубуна кенедей бир жакшылык жасай албаганыма, макталып дубал кесипке чыга албаганыма ичим ачышып өкүнгөнүм эсимде. Окуудан тарап келатып, Жунус Алынын огородунан ишек карды чубалып, үйлөлбай жаткан ишекти көрүп алып бүткөн боюм дүрдей түшүп, олтура калып ыйлап жибердим. Туяктары тыбыраган сайын жарылган кардынын кан ижини жерди көстө ешилип, тура калайын деп тура албай, айласы түгөп, чанагынан чыгып бараткан көз аңтарылып, жардам берип кое аласыңарбы дегенсип көчөнү тиктеп, башын жерге чапкылап, коркурап, топ кыбыр эткен сайын каны көлдөп, кан качыланып кыймылдаган сайын ичи аңтарылып, өпкө жүрөгү салаңдап, эки таноосунан ысык буу эмес кан диркиреп, каны менен жаны диркиреп, каректери канталап, оосунан көк буу көтөрүлүп көз алдында өлүп баратты курган эшек. Эч нерсе айдалбай куурай басып, чымчыбалары чөбү жок чаң учуп, аргай жери пресстин зымы менен тосулуп, албаалап далбаалап жаткан огородуна кирип кеткен эшектин курсагын жаратылып, ушинтип жазалаган айбан ким экендигин айылдагылардын бири да билбеген бойдон кала бердик. Ат башлыктар атты барктап, атка сыймыктанганы менен эшек да көп эле. Ар бир үйдө ат жок болгон менен ар бир үйдө эшек бар болчу. Таакайларын ээрчиткен эшектер үйүр-үйүр тобу менен кубалашып, айылдын этегиндеги бейиттердин арасында жүрчү. Эшек дегениңди сарт мүнөттөп чайган менен Хрущевдун доору келип, минген аты тургай минелек аттарынан бери шыпырып кеткенден кийин айылдагы адалдан түгүзөгү деле, түгү бары деле эшекти аягылоо кылып калган. Күчү адал сүтү арам бул жаныбарды чөп чаап, чөмөлө салып жүргөн бала да минди. Чөк түшүп калган чал да минди. Бир жолу балдар менен чаңы булут баскан жолдо жарышып баратып, эшеги мык каккандай тык токтогондо башынан 2 метр алыс учуп барып күп этип жерге түшүп, өпкө боорум куушурулуп, өсөрүп, боз топуракка ооноп же ыйлай албай, же күлө албай, бозола болуп туруп калганымды кантип унутайын. Ошондо ат жыгылсаң жалын тосот, эшек туягын тосот деген лакапты эстегем. Арам айбанды адалмалга жолотпогула деп, эшекти баары эле кодулап турушчу. Атка чөп салса эшекке аттан калган шакелин салышчу. Эшек байкуш аттай багылбады, аттай атак даңкка да, аттай урмат сыйга да жетпеди. Бирок баарына кайыл бул макулук аттан кадырын талашкан жок. Атка жетүүнү ниет да кылган жок. Короодогу жан жаныбар бүткөндүн эң кадыр баркчысы өз экендигине карабастан адамдан бир кадам да каршы жылбай, кыялын да көрсөтпөй, качып да баса бербей, бар күчү менен эшектей жашап, эшектей иштеп берди. Баары бир биз кыргыздар эшектин биз үчүн аттан кем кылбай кызмат кылганын барктай албай койдук. Акыры Кыргыздын ындынын өчүрүп, ат мингизбей атын тартып алып, эшекти ит аткандай аттырган Хрущевдун да доору өттү. Эшек менен балдар суу ташыса, чоңдор чөп ташыды. Элдин жеңилин жерден, оорун колдон алды. Эшектер жөнүндө мен кийин поэма жаздым. Дагы жестем жөнүндө. Айылдагы эң акыр карабанын изи биздин үйдөн түгөндү. Жестем көп жыл арабекеч болуп, айылдагы кош айдаган тракторчуларга май тартып, суу тартып, мал сарайларга чөп тартып иштеди. Анан бир күн эле арабанын дөңгөлөктөрүн чыгарып, эски тамдын төрүн алып барып, ушул тамда качантан бери көгөрүп, карарып,
körjör менен аралашып жаткан Сталиндин күрөң туштуу томдорунун үстүнө алып барып жыйып салды. Камытын кампачы аттарын бригадир алып кетти. Арабанын ордун машина басты. Айылыбызда агесте араба көп болчу. Кээ бир арабакештер аттарын атырылтып, шапкелерин тескери айлантып кийип, шапалактарын асманга оролто ышкырып, тикесинен тик туруп алып, айылды аралап өтүп кеткенде, артындагы чаңы буралып келип бисти каптап, анан чаңдын арасына шапалак жонуна тийген сайын куйругун бир жагына шашпай силкип коюп, тарпылдап илкип кетип бараткан аттары көрүнүп, анан көгүш жашыл көздөрүн жылтыратып, жылбырска муруттарын жымыйтып, дегеле эчтеке болбогонсуп, боожусун колуна кармап алып арабасын айдап бараткан май шляпачан жестем көрүнчү. Ырдыбанда олтурган мен жестемдин ылдам айдабаганына, тигилерге окшоп тикесинен туруп алып ышкырып айдабаганына ичимден жиним келчү. Жиним келген менен айталчу эмесмин. Бат эле чоңоюп, араба кеч болсом, жездиме окшоп илейлебей, мен да туруп алып аттарды атырылтып, шапкемди тескери ийип алып, арабаны ышкыртып айдайт элем деп ойлочумун. Айылдын ак чаңгыл жолдорун тыным алдырбай тыткылап араба, чийне дегендер аркы терки дем албай каттап турар эле анда. Жестем мени чөпкө көп ээрчитти. Таңдан кечке дейре сапкостун жумушун иштеп, өз огородун караганга такыр эле чолосу тийбей, тие калса сапкос уруксат бербей, колундагы бирин-эки майда жандык үчүн чоңдордон суранып жүрүп чаап алган чөбүн тартып ала албай, Кудай жамгырды кечинен бергейле деп күнүгө асманды тиктеп, айласы курганда жанына мени огожо кылып, чөбүн ташып келүүгө түнү менен аттанчу. Ал атына минип, мен чийнеге олтурар элем. Түн бакырдыкы дейт эмеспи, айда сонун тийип бербедиби Кудай жалгап. Түнкүсүн иштеген жумушу жакшы болот. Өзү бүткөнсүп, кантип бүткөнү билинбей калат деп кобуранып, көп сүйлөбөгөн жестем көп сүйлөп койгонсуп. Андан кийин такыр эле унчукпай дымып, атын айдын жарыгына салып алып жүрүп олтурчу. 4-5 чакырым жерге 2ден, кээде 3 жолдудан каттайбыз. Тартып келген чөптөрдү чөп корукка тукан эжем жыят. Жээндерим агесте кичик. Түнкү талаа салкын, те арада чардаган бакалар, чыралжын жыттуу арыктар, ай мунарын жетелеп аккан суулар, сууну кечип баратсак айды кечип бараткансып, туш-тушка суу чачырабай эле ай чачырап, адашкан чымчыктардын андан-мындан пырдый түшүп уча качып конгону, чегирткелердин бирде арттан, бирде алдыдан безеленип сайраганы, солидол менен майланганына деле болбой, жолдо ката жиндыгыстын башында шылкылдап, ойкуп кайкып келаткан эски чийненин темир дөңгөлөктөрү аттын тарпылдаган туягынан ойгонуп кетип, боорун өөдө көтөрүп, басаар басмаксан, жылаар жылмаксан болуп, аңыз аралай жөөлүп жыгылган уйкулуу чаң, сүйлөбөгөн бойдон ат үстүндө үңкүйүп, далысын түнгө салып, ары карап кетип бараткан жестем, сүйлөбөгөн бойдон чийненин үстүндө бери карап кетип бараткан мен, биз менен кошо жарышкан ай, асман тола сызыктай кайнаган жылдыздар, желтегирмендин мөңгү баскан агылжым күүгүм чокусу, тоонун жонунда келатып жерге түшө калгансыган көк жон, андан берээктеги 2 чаттын карарган койну, кайындынын адыр жондору, калдаңдаган караган чийлер, бирин-эки мал, үстү түшүп калган сабектин күмбөзү, айлана тегерегибиздин баары жестеме окшоп, үн катпастан ээрчип жүрүп олтурар эле. Жестемдей момун кишини чыгармалардан да турмуштан издеп таба албадым. Маркум жестем тун кызы ажар турмушка чыкканда кан кудасы болгон. Атагы Сайзуга чейин кеткен биздин сапкостун бар торгу Боога чакенин кыстоосу менен жар тууртам коньякты араң дегенде жутуп, ошол бойдон өмүр бою ичкилик менен чылымды оозуна алган жан эмес эле. Анан калса өмүрү ырдабаган, өмүрү сүйлөбөгөн кишинин ырдаганын, сүйлөгөнүн уккуң эле келе берет экен. Унчукпагандан, сүйлөбөгөндөн тажабаганда киши болот турбайбы деп таң калганымды айтпа. Дегеле бул турмушта баарын сүйлөп бүтүп, баарын ырдап бүтүп койгонсуп, жестемдин ыры да, сөзү да, өмүргө болгон өксүгү да жок болчу. Көрсө мына ушул тирүү дүйнөнүн асылдыгын, кымбаттыгын, ыйыктыгын, ошол эле маалда бирөөнүн опур тал колу тийип кетсе бычырап сынып кетчү морттугун согушта кан кечип келген киши гана түшүнүп, кан кечип келген киши гана аяп, эптеп сактап калган ушул жашоону сүйлөп жатып бузуп албайын деп жашап калат окшобойбу деп ойлодум.
Бир жолу экөөбүз талаадан келатканбыз. Ошондо талаада иштеп жүргөн аялдардын бири тийишти ага. Аял деген укмуш болот турбайбы? Үнү шаңкылдап, күнү келе берип тажаткан, иштей берип чарчаткан баягы эле көндүм талаага, баягы эле куураган чөпкө, кумсаңдап жаткан жолго бир заматта жан киргизип жиберди. Талаа да, чөп да жап-жашыл болуп, ийреңдеген жолдо буйдалып, аялдын жагалданган көкүрөгүнөн толуп ташкан кумары эжа бербей жерге, гүлгө, анан жестеме төгүлүп чачылып жатты. Ай Касым, кайда баратасың деди. Кыйдыгатын үйгө, айылга баратканыбызды билип туруп эле ушинтти. Жестем адатынча үндөгөн жок. Бир аска ат чалдырып алып кетсең боло, шашып бала эмизип аттың беле деди. Жестем буга да жооп таба албай, жылбырска муруту менен жымыйып тим болду. Экөөбүздүн жашыбыз тең экенин билесиңби деди аял. Жестемдин күн качып олтуруп карартып ийген кара күрөң жүзүн, мырыштуу чекесин, тарамыштуу колдорун, түпкүрдө уюп жаткан сууга окшоп араң жылтыраган көздөрүн карап алып, аялдын жашыбыз тең экенин билесиңби дегенине ишенбей, оозумду ачып карап турдум. Жестем аялдан алдаганча улуу көрүнсө, аял жестемден алдаганча жаш, сулуу эле. Кудай алкагыр, сен эмес талаада жаткан таштан деле үн чыгат экен го. Жок дегенде үн катып койсоң болбойбу? Ташча жоксуң бия деди аял. Супсуну сууп. Жестем ан сайын үн чыкпай, ан сайын дулуюп, тозоктун отуна түшүп калып чыга албай жаткан жандай тыбырап, билегинде илинүү жүргөн жаман камчысын таба албай кайсалап, керси өтүгүнүн майтык согон чогу менен атын капталга бир укуп, араңдан зургу чү дегенге жарады да бастыра берди. Мен гүлдөр жаңыдан жытын төгүп, аарылар айланып, кызыл тасыл көплөктөр желпилдеп учуп конуп жүргөн кып-кызыл эспарсеттин ортосунда саймалуу ак жоолугун колуна мыкчый кармап, биз кеткен кумарлуу жолду унсунуп тиктеп турган аялды көрдүм. Азыр ошол аял да, жестем да жок. Ошол жактан табышты болду экен. Жестем мага бир да жолу кояй деп катуу айткан жок. Кенедей жакшылыгымды укса эле, айланайын дегиле рас болгон турады беле, жетін албай сүйүнө берчү. Анын болгон сөзү ушул болчу. Ушул бир гана сөзүндө мага болгон сүйүүсү, ыраазылыгы, ушул жетим батырак эле жетилип, эл катарына кошулуп, адам болуп кеткейле деген аруу тилеги катылып жатчу. Аны жаса, муну жаса деп да айткан жан жок. Ал тургай өлүп калган косулардын терисин сыйырып коеюн десем болбой, колуң кан болуп калат деп болбой койчу. Ошентип жүрүп кой сойгонду да билбей калдым. Бирдеме жасайын десем эле колумдан талашып жүрүп, дегеле мага эчтеке жасаткан да жок, эчтеке үйрөткөн да жок. Анын үстүнө жестемдин мага үйрөтө турган өнөрү да жок эле. Ал болгону сугат сугарып, чөп жыйначу. Армиядан келген жылдары бир жайда балдарды уюштура калып, биздин көчөдөгүлөрдүн башынан аягына чейин чоюн чаап берген кезим болгон. Тели тең туштарымды чогулта калып, тир укмуштарды ойлоп таап, күлдүрүп, бир нерселерди жасап ийгенге аябай маш элем. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.